Assalamu alaikum, кандайсыздар? Бүгүн биз курма чай жасайбыз. Ага алгач 2 аш кашык сары майды казанга салып туруп эритип алабыз дагы. Сары май эриген соң унду салып абыз. Бизге 1 чай пияла un керек. Унду кызарта кууруп алган соң, жакшылап сары майга кууруп алган соң, ага сүттү куябыз. Баса сары майга ордуна сиздер эгер койдун куйругу болсо, койдун куйругун кошсоң, койдун куйругун колдонсоңуз болот. Наки унду сары майга биз унду жакшылап кууруп алдык. Эми бул жерге биз 1 литр сүт куябыз. Наки бул курма чайды биз 5-6 кишиге арнап жасап аткандыктан 1 литр сүт керек дедик. Сиз кааласаңыз, жалгыз өзүңүзгө даярдай турган болсоңуз, анда 1 чай кашык сүт менен, 1 пияла сүт менен даярдасаңыз болот. Мынакей сүттү койгандан кийин бүртүкчөлөрүн кетирип, жакшылап туруп чалып алабыз. Сүт кайнай элекке чейин 1 литр сүт суу куябыз. Андан соң 1 чайнек алдын ала даярдалган демделген кызыл чайда куябыз дагы. Жакшылап 25-30 мүнөт кайнатабыз. Бирок мен 40 мүнөт кайнаттым. 40 мүнөт жайотко кайнаткандан кийин менин чайым даяр болду. Мына эми чайды ичип баштайбыз. База чай аябай жакшы болуптур. Өзгөчө сууктап калгандар, төрөттөн кийинки аялдар ичсе болот. Жакшы тыңуу үчүн суук жеп балаңыз жөтөлүп жатканда дагы курма чайды берсеңиз, ал